Кыргызстан, столица Бишкек. Ушунча Европа чоң жылкылар тарсам дагы bunday 1.80-1.85тик чоң аттарды биринчи жолу тартышым. Бул жерде турган бар жогу чоң жылкылар сатылат. Ким лайк баскан болсо, ошол адамга насип кылып буйрусун. Арасында өзүңүздөр сүйгөн кара кашка, көк 1.80-85 чоң жылкылар баары мына ушул жерде турат тугандар. Бүт Европа. Буга өткөнүзгө көп болгон окшойт, а? Көп болгон. Булардын эми чоң табыш деле кыйын болуш керек, а? Бул бою 1.72. Мынанын бою 1.72 ба? Машалла. 2 жаш. Мени үйрөтүп элек. Азо. Ошондо бул жанагы Европаны сласка жанагында бөлүнүп өткөн го? Сласкалар. Сласкалар, а? 2 жаш. Булар канча жашка чейин өсөт азыр? 5-6 жашка чейин өсөт. 5-6 жашка чейин. Мына ушунусу тугандар кармалбайт экен, бул өзү бир аз корсураак жылкы дейт. Капкара өңдөгү кашкасы бар. Мына ушундай бир жүрөк кашка окшоп кетет экен. Бирак келип бир кыскача айтып коюңуз, бунун жашы канча болуп калды? 2 жаш. Бер айдачы жигит. Бул да 2 жаш экен, машалла. Мындан караңыздар тугандар. Биринен өткөн, бири күчтүү экен. Бою канча бунун? 71-72 бул. Бул да 1.70-1.72 экен, машалла. Көрүңүздөр. Бул жылкы Польшадан келгенден бери бир да кармалган эмес дейт. Кармайын десең, жанына жакындатпай пырылдайт тугандар. Жаныбар. Ошон үчүн буну бош кой бердик. Атак жылкыны так. Жылкынын буту колдору, ден соолуктарында бир айыбы жок тугандар. Бүт жагы мына жакшы кара өңдөгү кашкасы бар мына. Ажарак жетилең, ажарак. Кеңири. Буну маалыматы боюнча кыскача айтып коюңуз. Бул да Польша, Европа, а? 70+, мына төштү көрүңүздөр тугандар. Сласка 1.70+. Жашычы, жаш канча бул? 2 жаш, Европа экен. Булар үйрөтүлгөн эмес да жаа? Келген бойдон туруп тур тугандар. Диниктин ичинде турат экен. Келген бойдон. Болгону үйрөтүп алышыңыздар керек экен. Бул көк түстөгү кашка. Булардын документтерин көрсөтпөдүк го? Сүрөттөрүн өзүңүз таштап бересиз, а? Азыр документтер жанына эмес экен, атак документтерин болуп таштап берет. 1.70тен өткөн жылкылар тугандар. Бул жерден негизи bunlar анан баасын сурасак, баасын айтат. Кээ бир инсандарга арзан угулушу мүмкүн, кээ бир инсандарга мактангандай болуп калышы мүмкүн. Ошого ар бир жылкыныкын чалсын, телефондон айтып берем дейт тугандар. Эми эч кимди биз заставить ете албайбыз. Мына чала бересиздер. Жаккан болсо, мына жаныбар.